Ассаламу алейкум, урматтуу Учунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Барыңыздардын ыйык Рамазан айыңыздар менен чын куттуктайм. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу жүрөк уясы долбоорунун Москвадагы жетекчиси Алтымыш Мадымаев болмокчу. Андыктан каналга катталып, группа менен бөлүшүп, жакшы ой пикир жазганды унутпайбыз. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Куш келдиң Алтымыш. Рахмат. Негизи алгачкы суроосун ошо жүрөк уясы долбоору эмне максатта түптөлдү, канча жыл болду? Анан ушул жүрөк уясы долбоору эмне жумуштарды жасап атат? Эл менен амандашып, кененирээк маалымат бере беребиз. Жакшы болот, рахмат. Ассаламу алейкум Учунбек каналынын катталуучулары. Биз дагы баарыңыздарды ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Жүрөк уясы долбоору бул 2022 жылы түптөлгөн. Бул долбоордун негиздөөчүсү Абдыжалил Тагаев агабыз болот. Ал агабыздан да Аллах ыраазы болсун. Бул долбоор 21-кылымдын ашары деп айтсак болот. Бул долбоор 2022 жылы ошол агабыз тарабынан ойлонулуп, иштелип чыгып, анан бул жакта Москвага келип, баарыңыздар колдонуп, угуп, билип жүргөн Теле2 уюлдук оператору менен расмий түрдө келишим түзүлгөн. Ушул келишимдин негизинде биз өзүбүздүн жарандарга Теле2 сим-карталарын акысыз пайдаланууга беребиз. Биздин жарандар ошол биз тараптан берилген сим-картага ай сайын интернетке акча төлөп пайдаланышса, ошол ай сайын сим-картага салган акчаларынын 20% ошол өзүбүздүн Кыргызстандагы жетим жесир муктаждарга жана өтө аянычтуу абалда жашап жаткан көп балалуу жалгыз бой энелерге садака иретинде бөлүнүп турат. Мисалы азыр кайсыл бир сим-картаны пайдаланып жатышпайбы? Ошондой эле биздин сим-картаны деле дал ошондой интернетке акча төлөп эле пайдаланат. Болгону ошол Теле2 менен биздин долбоордун ортосундагы келишимге ылайык биздин сим-картага интернетке салынган акчаларынын 20% ошол кайрымдуулукка бөлүнүп турат да. Азыр негизинен Кыргызстанда болсун, башка жактарда болсун, мындай фонддор, кайрымдуулук долбоорлор аябай көп. Көпчүлүгү мындай элден каражат топтоп, анан кайраан элге жумшап, ошондой нерселер бар. Бизде эч бир адамдардын капчыгынан бир каражат коротулбайт ашыкча, эч кандай бир эсеп шотторго же болбосо бир банктык карталарга акча которуунун кереги жок. Болгону бир сим-картаны пайдаланып коюу менен бир жакшы иштерге себепчи шериктеш болсо болот. Ошо Теле2 кызматын, Теле2-ны ошол бардыгы эле уюлдук оператордон алса болобу же ошол именно сиздерден алып катталгандар гана болобу же? Ошол жөнүндө маалымат берсеңиз, анан ушул Россиянын бардык эле областтарынан бир алганга мекендештердин мүмкүнчүлүгү болобу? Башында айтып өткөндөй, биз ошо жүрөк уясы долбоору Теле2 уюлдук оператору менен расмий келишим түздү деп атпайбызбы? Келишим түзгөндө ошол биздин долбоор тарабынан гана берилген сим-карталарга түшкөн каражаттын 20% ошол кайрымдуулукка бөлүнөт да. Демек ошо Теле2-нын салонунан барса, алса албайт. Эгер ошо Теле2 салонунан, аэропорттордон же көчөдөн алган сим-карталарга түшкөн каражаттын бардыгы, эми груб айтканда, ошол ээлердин гана чөнтөгүнө түшөт. Ал эми тек гана ошол биздин долбоор аркылуу алынган сим-карталардын интернетке салынган 20% ошол муктаждарга кайрымдуулукка бөлүнүп турат. Муктаждарды ошо ким тарабынан ошо сиздер эме кыласыздар? Тандайсыздар. Буга чейин деле ошол бир эжекебизге Бишкекте свалкада жашаган эжекебизге бир үй алып бердиңиздер эле, жумуш менен камсыздалып бердиңиздер эле. Негизи ошолорду ким мындай тандап берет сиздерге? Негизи буга ошол сиз айтып өткөн жана жогорудагы эжеге 4 бөлмөлүү батир алып берилген. Ага ошол Абдыжалил агабыз ошо орозо айында орозо битер садака берүү үчүн ошол Бишкектеги свалканын боюнда жашаган биздин ошол мекендештерибиздин абалынан кабар алып, ошол жердеги өтө эң бир муктажына берейин деген ой менен барып калган. Ошол жерге барганда ошол батирди алган эжекебиздин абалы менен, шарты менен көрүп таанышып калып, анан ошондон кийин ой пайда болуп, эми биз ушундай ток жакшы жерде курсагыбыз ток жаткан турган жерибиз курук, бирок ошол эле учурда ошол
өзүбүздүн эле агаларыбыз, эжелерибиз ошондой свалканын жээгинде ошондой аянычтуу абалда жашап атат деп ошондой бир түйшөлүү болуп, анан ушу долбоордун негизделип калышына ошол нерсе себеп болгон да. Эми ким тандап берет дегенде, ошо эң алгачкы биздин долбоордун кадамы ошол эжекебиз, эми ошол Абдижалил агабыз өзү барып таанышып көрүп, ошол абалды көрүп, анан ошол эже тандалып калган. Анан ошол муктаждар, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге деп калдыңыз. Ошол Кыргызстандагы же ошол Москвада дагы ошондой адамдар болсо үй менен камсыз кылып бересиздерби, же ошол именно ошол Кыргызстандан болуш керекпи? Негизи биздин долбоордун буйруса келечекте ар кайсы тармакта алып барабыз. Азыр эми жаңыдан иштеп баштагандыгы үчүн ошо Кыргызстандагы өтө аянычтуу бир абалда жашап жаткандарды турак жай менен камсыз кылуу азыркы иш планыбызда ошондой. Негизи жанагы эми келечекте буюрса ошол бул жакта жүргөн мекендештерибиз болгон ошол бир сим картаны пайдаланып коюу менен биздин долбоорду колдоп, жакшы иштерге биз менен шериктеш болуп, элге кеңири жетип, иш жакшы алдыга жүрүп калгандан кийин буюрса жана боор алмаштыруу, жана башка бир оор операцияларга Кыргызстандын ичиндеги гана эмес, дүйнөнүн булуң бурчундагы ошондой бир аянычтуу абалга туш келип калган мекендештерге дагы жардам беребиз буюрса. Урматтуу мекендештер, ошо Жүрөк Ыясы долбоорунун жарнамалык тунугусу бар экен. Андан кийин маегибизди улантсак. Жүрөк Ыясы долбоору мекенибиздеги жетим жесир муктаж инсандарды колдоо жана турак жайсыз көп балалуу жалгыз бой энелерди турак жай менен камсыз кылуучу бизнес долбоору. Жалпыңыздарды жакшылык ишке шериктеш жана тилектеш болууга чакырат. Күнүмдүк колдонуп жаткан сим картаңызга салынган бирдигиңиздин муктаждар үчүн пайдалуу болушун каалайсызбы? Жүрөк Ыясы долбоору жана Теле2 уюлдук операторунун мыйзамдуу келишиминин негизинде ар бир жаранга Теле2 сим картасын сунуштайбыз. Сиздин ай сайын салган бирдигиңиздин 20% муктаждарга садака болуп турарын унутпаңыз. Аллах Таала кылган жардамыбыздын чоң же кичинесине карабайт, ниетибизге жана жүрөгүбүзгө карайт эмеспи? Жүрөк Ыясы долбоору менен жүрөгүңүздөн чыккан жакшылыкты бирге жасаңыз. Сим карталар колдонуучуларга расмий түрдө катталат жана акысыз берилет. Болгону сиз интернет иштетүү менен бирге соопко иштөө мүмкүнчүлүгүн колдонуңуз. Садака берүүнүн эң оңой жана жеңил жолу. Сиздин бир сим карта колдонгонуңуз, бир муктажды колдоп коргогонуңуз. +7 991 163 64 13 +7 991 615 20 38 +7 936 512 62 88. Мына жарнамалык тунугуну көрүп өттүк. Өтө көп ошол эжекебиз дагы үй ыраткандардын роликте камтылыптыр. Негизи жакшы иштерди алып барасыздар. Анан ошо сиздерге эфирдин акырында эркин микрофон берели. Ошо мекендештерге бир айтуу сөзүңүздү айтып алсаңыз болот. Рахмат. Азыр дүйнөдө илим, технология ушундай өнүгүп атат. Ошонун катарында адамдарга жакшылык кылуу, садака берүү дагы ушундай бир жеңил жол менен болуп калыптыр. Бир сим картаны колдонуп коюп, ошо бир сим картага интернетке салган акчасынын 20% ошол садака иретинде бөлүнүп турат деп атпайбызбы? Ошол бир сим картаны колдонуу менен өзүбүздөгү муктаждарга ай сайын кайыр садака чыгарып берүү мүмкүнчүлүгү ар бир мекендешибиз ээ болсо болот. Бул деген садака берүүнүн эң оңой жана жеңил жолу. Ошондуктан биздин жалпы мекендештерибизге кайрыларыбыз, эми башка деле бирөөлөрдүн, башка деле операторлордун сим карталарын колдонуп жатасыздар. Ошол сыяктуу эле биздин долбоор тарабынан берилген Теле2 сим картасын пайдалансаңыздар, ошол эле интернет, ошол эле каражат да. Болгону ошол ай сайын интернетке короткон каражатынын 20% ошол садака иретинде бөлүнүп турат. Сим карталарды биз ар бир колдонуучуга расмий түрдө өздөрүнүн атына каттап беребиз. Бул эч кандай жана көчөдөн берилгендей мындай бир не официальный сим карта эмес. Эгерде колдонуп жүрүп жоготуп алса, биз тараптан берилген сим картаны ошол өздөрүнө каттаткан паспорт менен өздөрү каалаган Теле2 салондоруна кирип, восстановить этип алса болот. Кайрадан жандандырып сим картасын. Ошондуктан ар бир бул жагы Россия жергесинде жүргөн мекендештерибизге кайрыларыбыз, ошол кайдыгер карабай биздин долбоорду колдоп, бир сим картаны пайдалануу менен биз менен жакшы иштерге себепкер, шериктеш болуңуздар. Сиздердин бир сим картаны колдонгонуңуздар
бир муктажды колдоп коргонуңуздар. Анан жана сиз айтып өткөндөй, бул бир гана Россия Москва жергесинде эмес, ар кайсы облус шаарларда дагы бар. Аны ушул экранда көрсөтүлгөн номерлер аркылуу байланышып, тактап, кандай жолдор менен алсаңыздар болорун тактап алсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, ушу бардыгыбыз эле ушу интернет сим картасын айына төлөп колдонобуз. Андан көрө мен сиздерге айтарым, ошол өзүбүздүн Теле2 кызматын колдонсок, жүрөк ыясы долбоору аркылуу биз ошо муктаждарга бир жардам, садака катары берген болот экенбиз ай сайын. Андыктан ушу мекендештердин баарын чакырат элек, мүмкүн болушунча ушул жүрөк ыясы долбоорун колдойлу. Бул жүрөк ыясынын долбоорун колдогонубуз бул муктаждарды, мүмкүнчүлүгү чектелгендерди колдогонубуз болуп эсептелет экен. Андыктан ушул жүрөк ыясы долбоорунун жалпы жамаатына иштерине ийгиликтерди каалап өтөбүз. Урматтуу мекендештер, каналга катталып, жакшы пикир жазып, лайктан басып, жакшы башка группаларга бөлүшкөндү унутпаңыздар. Кийинки эфирлерде дагы ушу мекендештерге биз зарыл болуп аткан маалыматтарды бөлүшкөнгө биз ар дайым аракет кылабыз. Аманчылыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.